Soңку 1 жылдан бери мурдагы Фрунзе заводунун аймагындагы өндүрүшчүлөрдүн да, жумушчулардын да санаасы тынч эмес. Мэриянын алдындагы муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти сотко арыз жазып, бүт баарын мамлекетке кайтарууну сураган. Учурда соттук иштер жүрүп жатат. Муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин иштин күнгөй тескейин талдабай туруп, жасаган кадамы өндүрүштү өркүндөтүүчү демилгелерди артка тартып, инвесторлордун жолун тороп, ал тургай өлкө экономикасына кедергисин тийгизип жатканын белгилешти. Кайрадан миграциянын агымы күчөбөйбү дегендер да бар. Бул завод Фрунзеде где-то 18 жылдан бери иштейм. Өзүңөр көрүп турасыңар, канча эл берде ошо үй бүлөсүн багат, ошол иштепчи, кантип таасир тийгизбейт. Аны ойлоносуң, анан ушундай кандай десем, биздик завод, например, чоң да. Аны канча ичинде жанагы немелери бар, станоктору бар, жаңы станоктору бар, коюлган. Анан аны, например, көчтөсө бир жерге кантип көчүрөбүз, аны тоже да ойлонуш. И анан үй бүлөлөрүбүздү кантип багабыз да? Кайра иммигрант болуп кетебизби деп коркосуң да.